Assalamu alaikum ustoz, үйлөнгөнүмө 1 ай болду. Өзүм медреседе окугам. 2 жыл үйлөнгөн, 2 жыл дейт. Үйлөнгөн кызым менен үйлөнгөнгө чейин апасы болуп 3 жолу жолукканбыз. Ата-энелери сүйлөшүп, келишип, макулдашты эле. Жолукканда жакшыдай эле көрүнгөн. Бирок баары бир көңүлүм бир аз толбой жакпагандай болуп, же бойдок болуп көзүм күйүп турган үчүн эле шашып алып алдымбы билбейм. Ар кандай ойлор келе берди дейт. Оюмдан кайткым келип, башканы эле карасамбы деп, сүйүү никеден кийин деп тобокелге салып үйлөнүп алдым эле. Такыр жакпай калды жүзүн жана бүтүндөй тулку боюн көргөндөн кийин дейт. Толук экен дейт. Өзүнө карабай жатат, өзүнө маани бербей жүдөй эле берет экен. Денесине же сулуулугуна маани берип сыланып сыйпануу деген жок экен. Тазалыгы жакпай жатат. Деги эле жакпай күнүгө жүрөк өйкөө болуп жатат. Ал муну окубай эле коеюн, ошо диний бир жерлерде окуйт экен. Бат жинденип аябай эле таарынчаак, намаз окуйлу десем эле кабагын бүркөп тарс-тарс дүңкүлдөп, кыймылдап жаман көрөт. Көбүнчө окубай эле коет, айтсам жаман көрөт. Кыскасы бактылуу сезе албай жатам өзүмдү. Анан анын көңүлүн жана ата-энемди эле ойлоп, араң жашап атам кысылып, ажырашым келип жатат, эмне кылайын устаз дейт. Садагың кетейин иним. Эми үйлөнгөндөн кийин Аллахтын бир чоң максаты бар да. Адам аны билет, адам аны билбей да калышы мүмкүн. Аллах чоң бир максат ошол никени адам баласына адашпаш үчүн берген. Нике кайып деп коет. Ал исламда, шариатта бекер адашып калдым, бекер аттиң ошондон көрөп өткөн ишке ушундай эгерде же ушундай болгондо дебеш керек, бул шайтандын эшигин ачат. Биз тагдырга ыйман келтиргенбиз. Тагдырдын жакшысына жаманасына дагы ыйман келтирген адам бул чыныгы мусулман болот. Тагдырга ишенбеген адам бул жана отпарастарга окшоп калат. Ал кадарияту маджусу хадил умма дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Тагдырга ыйман келтирбеген отпарастардай болуп калышы мүмкүн, ыймандан чыгып дейт. Ошон үчүн тагдырдын жаманы жакшы да. Сизге менин сунушум ажырашууга шашпаңыз. Убакыт керек, 1-2 балалуу болгондон кийин. Эми бүгүн өзүнө карай албаса айтыш керек. Эми өзүңүз айта албай атсаңыз, ошондой бир аял затын айттырыш керек. Өзүнө каранып калар, балким ал ооруп кыйналып жаткандыр. Умрага бирге барууга аракет кылыңыздар, бир көбүрөөк мөөнөт алып. 20 күнгө, 1 айга умрага барып, ошол жерден келинчеңиз айтыш керек, өзүң ушундай диний мекемеде окуп атсаң, намазга көңүл кошпой койгонуң кандай? Бул карама-каршылык келет, бул Кудайга жакпайт. Айткан сөзүнө кылган иши каршы келгенде бул акарат көрсөткөнү. Анан экинчиден, ошол умра сапарында аял заты тазалыгына башка бир күчтүү мындай бир аял заты да сабак өтө тургандай болсо ал жерде, ошол жерден тазалык жана башка сабактар өтүлсө, аялыңыз тазалыгына, боюна, турпатына жакшы карап калса ажеп эмес, никеңиздер уланып кетет. Ажырашууга адам качан болсо дагы жетишет, бирок шашылыш түрдө ажырашып алып анан эметкен болбойт. Эртелегеч я вадуд, о сүйүү берүүчү зат деп, эми сиздердики адал сүйүү болот никеде, ошол вадудту көбүрөөк окуп, ошону мындай бир сизди сыйлап, сиздин талабыңызга ылайык боло тургандай жакшы мамиле кылып туруңуз. Такыр болбосо аны кийин көрөсүз, бирок ажырашуу жакшы эмес. Бир аракет кылыңыз. Келинчегиңиз аракет кылсын ушул видеону көргөндөн. Аял заты өзү дене боюна сөзсүз караш керек. Күйөөсүнүн көзү мындай бир жаман абалына дуушар болуп калбаш керек. Аял заты таза болбосо анын балдары кандай болот? Аял заты деген күйөөсүнө кызмат кылат, кайната, кайнене деген болот. Дене боюна тың болуш керек. Эң биринчи аманат бул намаз. Кудайдын бекиткен аманатына бекем болбосо кандай болот? Ошон үчүн келинчеңизге эми ошондой бир жакшы улуу, айткан сөзүнө кылган иши төп келген эжекелер, апалар бар. Ошолорго бир сабагын алып барыңыз. Баарлашып көрсүн, өзгөрсүн жакшы жака. Мүмкүнчүлүк Кудайым каапыр адамдарга мүмкүнчүлүк берип атпайбы, кайырдын адамдарга. Өлүп калганга чейин же күн кыяматтан чыкканга чейин мүмкүнчүлүк деп. Анан сөзсүз эле баягындай сүйүүм болбой атат дебеш керек. Сүйүү барып ачылат. 1 балалуу болосуз, 2 балалуу болосуз. Эми кемчилигин оңдоп, өзүнө тың болуп калса жакшы болот. Бир аракет кылып көрүңүздөр. Баардыгы ажырашып кете берсе жашоо кандай болот анан?